А еще насчет видео, там есть как раз. Вот этот модератор, Семетья Яманбеков, он будет потом спикером. Сейчас. Спикер пожелает встать на трибуне, пускай на трибуне. Я это сообщу по микрофону всем. Барлық форумдың қатысушыларын Асқазоğlu, Атмангүлі, Теңітот жергесіне қош келіпсіздер демекшімін. Инстаграмда айымдар көрік 1 миллион 400 мың айымдар, ал эми эркектер 1 миллион 200 мыңды түзөт. Маселелер, проблемалар дагы эле көп. Ошол маселелердин бири кастык тили. Журналист өзү ушул нерсенин баарын биринчи түшүнүп билип, өзү гендерге сезимтал болуу үчүн умтулуп, андан кийин ана материал жазып баштаса, мына ошондо гендерге сезимтал материал чыгат. Сиздердин паролдоруңуздар эч качан бирөөнүн атына, бирөөнүн туулган жылына, бирөөнүн жашаган адресиңизге, Facebook'тагы бир аккаунтуңузга байланбаш керек. Окшош болбош керек, бир нерсе менен синхронизация болбош керек да. Бул жакта мен жалаң эле ЖМКнын жоопкерчилигин көрсөттүм. Бирок жеке адамдагы үгүт иштерин бузса, аларга да жоопкерчилик бар. Блогерлер жөн эле жеке адам катары мыйзам түрүндө жоопкерчиликти алат өзүнө. Биз аймактык медиаларда көптөгөн окууларга жибергенге, келгенге аракет кылабыз да, окууга чыкканга аракет кылабыз. Ар дайым элечи чыгып ошол жактан алып өнүгүп кеткенге аракет кылабыз. Кеттик ишмердүүлүгүнө мындай бир тиешеси жок болгон нерсени сиздер маалымат катарында жөнөтүп, бир хайп үчүн же болбосо бир дагы бир неме болуш үчүн болуп кетсе, анда сөзсүз түрдө бир жоопкерчиликке тартылып калышыңыздар ыктымал. Борьба за каналы дистрибуции. Чем больше у вас каналов дистрибуции вашего контента, тем вы больше имеете шансов победить на рынке, остаться на рынке и сделать шаги вперед. Ошондо кайчы пикир бол, эки пикир жаралган. Кээ бири кантип эле ошо президенттин деңгээли болсун деп айтса, айрым болсо жок бул фейк деп чыгышкан. Ошондо фактчек KG биз ошону колго алып дароо эле бир нече сааттын ичинде аккаунтту толугу менен изилдеп чыкканбыз. Кайсы күнү биринчи сүрөт жүктөлгөн, кайсы күнү фото обложки. Сиздердин көп нерсе Ben de